ilgerki zamanda Каракан деген кан болуптур. Bir günü kan özüne karaştığı eldirdin içinen akıldığı ayal tandap, Arigimdin akılın sınamaka suru olurdu beret. Gezek Karaçaç degen kızdın atasına jetip, anı ordosuna çakırat. Karaçaç atasın jiberip jatıvaga. Ата, кан умой суроо берсе, жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксат бериңиз деп айра үйгө келерсиз. Дейт чал kan ordosuna barat. Менин мурда 9 аялым бар эле. Бирок бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтарым, Карачач кызынды мага аялдыкка бергинин. Мен эрке токол кылып алайын. Өзүмө көп дүйнө беремин. Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиң. Сени өмүрүм өткөнчө байлыкка тундурам. Сизге кызымды токолдукка берип, көп дүйнө алып байгандан көрө, өзүмдүн күндөрүк эмгегим менен балык кармап, оокат кылганым артык эмеспи? Шалды даргага тарткыла. 3 күнгө уруксат бериңиз. 3 күнгө чейин сөзүмдү орундатпасан, баары бир курулгандар ушул калыбында турат. Тирүү кутуламын деп ойлобогун. Мен айткан сөзгө макул болуп кызыңды бересиң. Ата, эмнеге ыйлайсыз? 1000 күнгө караңгылыктан 1 күнгө жарыкчылык артык. Ата, кайтаганга барып сөзүнө макул дей бериңиз. Антсе да, кан кызыңды мага бер деп айткан чыгар. Сиз калыңга мал сураңыз. 1. Кийиктин 10 улагын, 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 карстан, 50 ат, 60 чидер, 70 аркан, 80 каны жок кургаган жүрөк. Андан соң, кайгысы жок картаң молдого, кызым экөөнөр никеңерди кыйдыргыла деңиз. Kanга barganda korkup jatıp araң айтат. Kan кубанып Сураган малымдын баарын таап берем. деп үйүнө кайтарат. Kan өзүнүн вазирлерин, карыя кеңешчилерин жыйнап алып, алиги чалдын айткандарын кандай кылабыз деп акылдашат. Түлкү карышкырды кармоо оңой, арстанды кармоо кыйын. Муну айткан Карачач кыздын өзү арстанды кармоону билет. Кызды алдырып сурайлы. деп сунушун айтат. Жырткыч айбандардын сага жана ата-энеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын күмүш алып ата-энеңе берсен, ичип жеп, жыргап жата бербейби? Кыз унчукпай көпкө турду да. Аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмес элем. Урматтуу каным, менин башыма боштондук берсин деп, боштондук сураган элем. Мен айттырган калың мал эмес. Силер өзүңөр ойлоп көрсөңүздөр, кан экөөбүздүн башыбызга келе турган табышмак. Калың үчүн 10 улак берсин дегеним. Менин жашым ондо, улактай ойногон кыз кезим. 20 түлкү берсин дегеним. Киши 20га чыкканда түлкүдөй булактабайбы? 30 карышкыр дегеним. Адам 30га чыкканда карышкырдай жулунбайбы? 40 арстан дегеним. 40ка чыкканда адам арстандай күчкө келбейби? 50 ат берсин дегеним. 50дө адам ат болбойбу? 60 чидер дегеним. 60 тагы адамдын бутуна чидер түшүп, өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним. Адам 70ке чыкканда аркандалбайбы? 80 каны жок жүрөк дегеним. 80ге чыкканда адам каны жок жүрөктөй кургабайбы? Кайгысы жок картаң молдого нике кыйдырсын дегеним. Картаан адамдардын ичинен кайгы капасы жок бир да адам болбойт. Ошондуктан менин никемди кыйдыра албай, мага уруксат бербейби деген менин канга карата айткан табышмактуу суроом болчу. Ушул отурган аксакалдар кан баш болуп, менин суроомду териштирип көргүлөчү. Айткандарымдын катасы болсо кайталайын. Болбосо канга тийбеймин. Кан мени албайт деген сөзүм эмеспи? Бул сөзүмдү ойлоп чечип, мени кыйноодон бошотуп, уруксат берүүнүздөрдү сураймын. Дейт. Ошондо отургандардын ичинен бир аксакал Балам, Карачач кызым, бактың ачылсын, жолуң болсун. деп кандын уруксаты жок эле кызга бата берип жиберет. Кан айласыздан аксакалдардын сөздөрүн кубаттап, көпчүлүктөн чыга албай, бир жагынан кызга ыраазы болуп, уруксат берет. Ошондон кийин кыздын атына кошумча акыл кара чач деп акылдуулугунан айтылып, эл оозунда алиге сөз болуп жүрөт.